Достор, бул жерде эгерде силер регистрация боло элек болсоңор, анда сөзсүз түрдө бул жерде басып регистрация болобуз. Мынакей бул жерди басканда бизге компания деп чыгып атат. Өзүбүздүн учетный записи логин жазсак деле болот. Электронный почта, телеграм юзернейм, пароль коебуз. Анан кийин бул жерге сөзсүз түрдө мен берген промокодду коесуздар. Яғни роботты басып, создать аккаунт дегенди басып коебуз. Сөз түрдө почтаны подтвердить кылсак керек. Мен катталганыма көп болду. Эгер подтвердить кыл десе, анда кылып коесуздар. Азыр биз войти кылып киребиз. Эскерте кетүүчү нерсе, достор, эч качан мульти аккаунт түзбөгүлө. Ошол заблок кылып коет, топтолгон акчаларыңар күйүп кетет. Азыр биз мына жерге электронный почта менен пароль жазып киребиз. Мынакей почтамды жаздым, пароль жазып киребиз эми. Авторизация деген жерге. Пароль почтабызды жазып алдык. Авторизация деген басып киребиз. Азыр туура эмес жазып алган окшойм, башынан жазайын. Мынакей войти кылып кирди, достор. Бул жерде остаток средства 2130 деп турат. Мен күнүнө 10 токен алам. То есть, мындайча айтканда 10 рубльдан күнүнө токен алам. Алып отуруп 2130 токен болуп топтолду учурда. Так, бул токенди кандай алабыз? Ал үчүн биз мына жерге келсек, Ethereum деп турат. Ушуну басабыз. Ушуну басып ылдый жылабыз. Ылдый жылганда мынакей 10 деп турат, мына жерде 10 деп турат. Ушул жерди басабыз. Ушул жерди басып, мен бүгүнкү алып койдум, ошондуктан мага чыкпайт. 19 сааттан кийин алам. Мына жерде капча сурайт. Капчаны тергенде эле бизге дароо 10 токен берилет. Каждый день. Көрдүңүздөрбү? 10 токен берилет. Жана ошондой эле мындайраак чыгып туруп, мына жерде снятие деп турат, снятие деген жерге сөзсүз түрдө паспорт менен регистрациядан, верификациядан өтүш керек. Верификациядан өтпөсөк, анда биз акчабызды чыгара дагы ала албайбыз. 2130 токен, мисалы, бул биржада бар азыркы учурда. Латокен биржасында бар, мисалы. Азыр мен силерге көрсөтүп берейин. Мынакей. Латокен биржасынан чыкты, долларга, мисалы, продать кылсак 2130 токенибиз 28 долларга барабар экен, достор. Көрдүңүздөрбү? 28 долларга барабар экен. Эгерде биз сата турган болсок 2130 токенди, анда бизге почти 29 доллар болуп чыга келет экен. Бул дегенибиз 2130 рубль же болбосо 29 доллар. Көрдүңүздөрбү? Акчасы чыгат. Азыр мен чыгарган адамдардыкын да көрсөтөйүн. Мынакей чыгарган адамдардыкы 3005 токен 41,69 доллар болуп түшкөн. Мына сентябрдын 11-инде эле. Мынакей мен каналымдан карасак, 27 май күнү жөнөткөн экенмин. Ошол 27 май күнү меники 20 эле токен болуп көрүнүп турат, мынакей 20. Иштейбиз, достор. Сөзсүз верификациядан өтөбүз. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Аты жөнүбүздү жазып, андан кийин бүгүнкү число менен BFO CoinMarketCap'ты өздөрү айтып берет, ошону жазып, кармап, сүрөткө түшүп, селфи кетиребиз, болгону ошол. Бул монетаны ценасы келечекте өтө өсө турган
монета сөзсүз ушуну колго алып, буну болсо мисалы мына жерде бонус алып атпайбызбы? Экраныбызга, главный экраныбызга чыгарып алсак өтө оңой да. Мынакей бонус алган жерге келебиз да, кут ушул жерге келип, мына жерде кызыл стрелка турат, мынакей. Ушуну басып, добавить на главный экран кылып алсак, мынакей бонус деп туруп сохранить этип алсак, бизге өтө сонунда мына бул жерде бонус деп сохранить этилди. Ушуну басып эле мына жерде капчаны терип алып коебуз. Болду, эч кандай убакыт кетпейт.